Кытай розасы же гибискус аталышына ээ болгон гүл алгач Кытайда өскөн жабык гүл. Малайзиянын кенендигиндеги Кытай розасы бунгарая деп аталып, абдан популярдуу гүлдөрдүн катарын толуктайт. Аталган гүл өлкөнүн символу деп эсептелгендиктен анын сүрөтү түшүрүлгөн монеталар жасалат. Эл ичинде кеңири жайылган Кытай розасынын ар кандай түстөрү бар. 200гө жакын түрү өстүрүлөт. Анын көрктүү өсүшү үчүн атайын шарттарды түзүү зарыл. Жаз мезгилинде гүлдөп, күзгө чейин кооз гүлдөрү менен көргөн көздү кубантып, жагымдуу маанай тартуулап турат. Бул гүлдүн аталышы китайский роза. Бунун гүлү дагы розага окшош. Розадай болуп кыпкызыл болуп ачат. Бунун бөлөк сорттору дагы бар. Гибискус деп аталат, анан бөлөк свети бар. Оранжевый свети бар, сары свети бар. Алар азыр гүлдөп бүтүп калды. Гүлдөгөнү азыр жок, бүт түрү бар менде. Айрым өлкөлөрдө климаттык шарт катаал болгондуктан бөлмө гүлү катары үй ичинде өстүрүлгөн гүлдөрдүн катарын толуктап келет. Анткени суукка чыдамсыз. Салкын климатта Кытай розасын жылуу бөлмөдө же күнөсканада өстүргөн талапка ылайык. Бул гүлдү эшикке жерге отургузса болот, бирок жерге отургузса, бул жалбырагын баары күйүлүп түшүп калат бир серачы. Кайра жалбырак түшөт дагы, жандарынан жаңы жалбырак чыгат. Кайра буну которуп үйгө киргизе турган болсок, кайра бул ооруйт да. Ошон үчүн бул гүлдү жерге отургузбай эле коюш керек. Навестин алдында болсо чоң болуп, дарактай болуп өсө берет. Буну дарылабаса, гүлдөй албайт, бул бутондору байлайт дагы түшүп кала берет. Ошон үчүн оорутпаш керек, буга оору аябай жакын да, бат эле жугат буга оору. Эгерде сиздин гүл коллекцияңызда Кытай роза гүлү болсо, кам көрүүдө аны жарык жерге коюп, ашыкча күн нурларынан коргоону унутпаңыз. Бирок көлөкө жерде күн нуру жетпей калса, Кытай гибискусу гүлдөбөйт. Гүл үчүн эң ыңгайлуу жер конок бөлмөсү же иш бөлмөсү болуп эсептелет. Абаны зыяндуу аралашмалардан, тактап айтканда, компьютердик нурлануудан тазалап туруучу касиетке ээ. Бул гүлдү дагы тамыр алдыртыш кыйын. Бул ушунун отростоктары, бул жерин кесип туруп эле мен кайра бөлөк топуракка отургузуп черенковать эте берем. Биринчи мондай стаканчикке отургузам. Стаканчиктен тамыры көрүнгөндөн кийин анан бир аз чоңураак идишке котором. Бул өсүп аябай бийик болгондон кийин мындан чоңуракка котором. Бул гүлдү сразу эле чоң идишке отургузуп салса, тамыры эле чоңоюп үстүнө чыкпай өспөй калат. Бул негизи уже эле бутон байлап келатат, кичинекей кезинде эле гүлдөй берет. Тынбай эле гүлдөй бере турган гүл да.